Борбор калабыздын көчөлөрүн, базарларын араласаңыз, болбоду дегенде эле бир кайырчыга көзүңүз илинет. Супер ТВ шаарыбызда кайыр сураган кишилердин бир нечесинин тагдырына кызыгып, алардын эмнеден улам мындай жагдайга туш болгонун угуп көрдү. Өзүн Гүлбүбү Баяманова деп тааныштырган бул аял 10 жылдан бери кичинекей 4 баласы менен Ош базарынын тегерегинде кайыр сурап, балдарын жана оорукчан күйөөсүн багып келет. Аты жөнүңүз ким эже? Менин атым Гүлбүбү. Мен өзүм жолдошум Оритта. Ошо 4 баламды өзүм багам. Квартирада жашайм. Күйөөм оорукчан, 2 бөйрөнү шишиги бар. 2 бутунан операция кылдырыш керек. Ошо акча каражат жетишпейт. Балдарым эң улуу кызым 4-класс окуйт. Эркек балам 1-класс. Ошонан балдарым багып отуруп, не кылам? Кичинекейиңиз канчада? Кичинекейим 2-ге чыкты. Жолдошуңуз ошондо азыр кандай, ооруканадабы? Жо эми кирип чыгат, эми ошо бутун операция кылдырыш керек да. Иштебейт да иш жерде. Иштебейт, ишке жарабайт да, оорукчан болсо. Ошол. Балдарыңыз мектепке барабы? Иә. Балдарыңыз мектепке барабы? Балдарым Кудайга шүгүр, балдарым тамак ашына кенен эле, тамак ашы кенен. Бирок эми атасын айыктырыш керек да, 2 бөйрөк иши бар. Ошол бутунан да операция кылдырыш керек да. Ошол. Кайсыл жакта турасыздар квартирада? Мен өзүм село жалда турам. Село жол 4-чү коргаса жакта. Канча убакыттан бери чыгып кайыр сурап атасыз, жардам сурап? Мен чыкканыма 2010-жылы улуу кызым 4-класс кызым төрөлгөндөн бери жүрөм да. Ушинтип оокат кылам, кылам. Атасы иштейт. Түшүп атабы, негизи жардам берип атышабы? Бир күндө канча табасыз? Кечке чейин 1000 сом табам, кечке чейин. Кечке чейин 1000 сом табасыз. Кудайга шүгүр ошо. Эл берген. Аны эмнеге коротосуз? Балдардын тамак ашынабы? Балдарыма эми школдо окутам. Балам школдо окуйт. Кызым эми онлайн менен окуп атат да, аны китеп журналдарына баарына эптеп жетиштирип эптеп багып атам. Күн өткөрүп. Эмне кылам, башка айла жок. Бир туугандарым деле жардам беришпейт. Кайын журтум деле жардам бербейт. Айла жок. Балдарым төрөгөндөн кийин өзүм багышым керек. Ошол. Кезектеги каарманыбыз 63 жашта. Пайгамбар жашка келгенде мынтип кайыр сурап калышына анын ден соолугу себеп. Багар баласы жок экенин айткан ал күн сайын бул жерден 100-150 сом табарын кошумчалады. 60-тасызбы? 3. 63. 3'ten. 63'te. Ne болуп сынды жамашыңыз? Шаттан құлағам. Алта теремді. Алта теремді. Балдарыңыз барбы? Балдарым жоқ. Я подводник бывший. Мына бияқта көрсетем. Я бывший подводник. Северный флот. Радиотелеграфист специалист. Бұл наколканы емес алған. Мына қарап. Көрдүк. Жоқ, мына. 70 лет. Мына қарап. Я брать не буду. Я машинада отырам. Кушать. Канча убакыттан бери отурасыз? Канча убакыттан бери? Так. Врать не буду. Ну, где-то дней 10-15. Акча түшүп атабы, жардам берип атышабы элдер? Да вон я хожу сейчас. Сигарет хотел купить. Бир күндө канча жардам кылышат? Ну, рублей 100-150 максимум. А у меня проезд я в Сарбане живу. Так, ладно, 15 сом. Лепешки 15 сом. Ну, готовое кушание, кукси 25. Оно все уходит, блин. Ничего не остается почти. Ал эми бул каарманыбыздын аты Акылбек Солпиев. Ал 29 жашта.
Тилекке каршы ал ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенине байланыштуу ишке жарамсыз. Ушундан улам кайрымдуу адамдардын көмөгүнө муктаж. Таңнан кечке калаанын соода борборлорунун биринин жанында кайыр сураган аны кепке тарттык. Жашыңыз канчада байке? 34 29-та. Атыңыз ким? Акылбек. Акылбек. Фамилияңызчы? Шалпиев. Канча убакыттан бери отурасыз бул жерде? Мен тоғыздан бастап келетім. Тоғызда келетім. Тоғызда келетім. 9-та келдиңиз. Каяктан болосуз өзүңүз? Ақбаса. Бир күндө канча жардам алып атасыз? Канча сом бир күндө? Вот, ле, тиш шыққанда андай. Тиш шыққанда андай. Кесек кесектен бергенде, монеталарын бергенде, майдашчық болғанда андай. Қағаз болған қағаз берет, монет тапса монетасын беретінді. Көп эле беришеби? Тилелған тил албағанда андай. Бас жүрген көңіл қылбағанда тилебесін. Жер өтмөктөрдүн биринде кайыр сурап отурган бул каарманыбыздын аты Айгүл Романова. Аргасыздыктын айынан ушул абалга туш болгон каарманыбыз боору ооруп, ага каражат топтоо үчүн элден жардам сураганга туура келгенин айтып берди. Неңиз ооруйт? Боорум, анан эки бөлүгү. Дарыга жардам керекпи? Керек болот ушу жардам. Ушу больницага да өзүм эле жалгыз ооруйм, эмемди ооруйт, кызым да. Дары дармекке канча акча кетет дарыга? Билбейм, айта албайм. Ушу жазып бергенин эсебин эле билбейм, дарылар канчадан турарын билбейм да. Балдарыңыз барбы? Балдар алышты, эми жалгыз казыр жумуш жок. Каякта балдарыңыз? Бирөө эмеде, көлдө Акча чогулуп атабы дарыга? жугуп атат, буюрса кечкиден алып атам. Бир күндө канча таап атасыз бир күндө? Бердимби? Ар кандай? Көп болгондо канча болот? Көп болгону көп болсо 700, 600 Берип атышабы элдер жардам? берип атышат, Кудайга толо. Бул биздин коомдун абалынын бир гана бөлүгү. Супер ТВ шаарды бир саат аралап мына ушундай аянычтуу тагдыр ээлерин көрүп таанышты. Супер ТВ жан кейиткен тагдырларды чагылдырууга даяр.